Урматтуу абсаттар Токтогулович, дагы бир кайрылуу сизден сураныч. Кызбек Кошалович айткандай, бүгүн мүмкүнчүлүктөн пайдаланып өзүңүз келгенде айтып калайлы бул нерселерди. Мен ойлойм ушу айтылган нерселерден сөзсүз түрдө жыйынтык чыгат. Өзгөчө мына президентибиз Садыр Нуркожоевичтин, Камчыбек Кыдышаевичтердин чечкиндүү кадам менен жакында эле мына президентибиз барып жаңы барак айылын ачып келди. Ошол жерге мен кат түрүндө мына Бекназар Токтосуновичке да кайрылгам. Ал жерде жалпы узундугу 7 километр жол суранганбыз. Анан сиздерден кат түрүндө менде бар азыр. Биз планга киргиздик, бирок быйыл багы температура түшүп, суык түшүп калган үчүн президент жогору жагынан кирди. 2 километр асфальт уже башталып бүтүрүлдү. 5 чакырымы калды. Быйыл бирок шагылтуу шөлүп основаниялар бүтүп калды. Ошол чындыгында мына 101 үй бүлө өзүбүздүн ата мекенибиз Кыргызстаныбызга чыгып кубанычта, ыраазычылыгын билдирип атышат. Ошон үчүн абсаттар Токтогулович ошондо жеке көзөмөлүңүзгө алып ошо 5 километрди бүтүрүп берсеңиз, булар аябай баягы маршруттук каттамга дагы ортодо калып калды бул айылчы. Же ар жака чыга албайт, же бул жака чыга албайт. Ошон үчүн ошол протяженность ошо 5 километр болсо, буюрса маршруттуу линияны да биз жүргүзүп бермекпиз аларгачы. Мына жол жакшы, жүрүп бергиле деп сураныпчы. Ошол нерсени эске алып койсоңуз сураныч. Анан дагы бир маселе азыр айтып калышты. Кара Суу районунун Акжар участкасы бар. Ал жерде дагы бир көпүрө авариялык абалда турат экен. Бакыт Эргешевич өзү эл менен жолуккан барганда биз айттык дейт. Мен азыр мына жыйындан кийин ошо сүрөттөрүн, фото протоколду берип коем сиздерге. Ошондо көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз. Чоң рахмат, ийгилик болсун, биз колдойбуз. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Башка сизде дагы кошумча бар.